Урматтуу бир туугандар, Кудай атабыз бардыгыңыздарды жалгасын. Кудай атабыздын ырайымы жана тынчтыгы сиздер менен болсун. Бүгүн биз сиздер менен карай турган текст 2-Корунтуктар 1-бөлүм 12-аяттан 24-аятка чейин карайбыз. Биз буга чейинки үзүндүдөн кыйынчылыктарда адамдарга эмес, Кудайга кантип таяна ала турганыбыз жөнүндө карадык. Бүгүн болсо бул үзүндүдөн пландар өзгөрөт, бирок чындык өзгөрбөйт деген теманы карайбыз. Бул үзүндүдө элчи Павлдын пландарынын өзгөрүшү жөнүндө. Бирок ошол пландардын өзгөрүшүнүн корунтуктар туура эмес түшүнүп алып, алар элчи Павлды ал сөзүнө турбайт, келем деп коюп келбейт деп айыптай башташкан. Мына ушул түшүнбөстүктү элчи Павл акылмандуулук жана сабырдуулук менен кантип чечкендигин карайбыз. Негизи баарыбызга маалым болгондой, мамиле тармагы өзгөчө жакын адамдар, коллегалар, кызматташтар менен бирге болгон мамиле оор тармактардын бири болуп саналат. Көпчүлүк адамдар бул тармактарда жөндөмсүз болгондуктан түшүнбөстүктөр, пикир келишпестиктер никелердин бузулушуна, ажырашууларга, бизнес жана башка тармактагы өнөктөштөрдүн бөлүнүүлөрүнө алып келет. Мына ушул сыяктуу көйгөйлөрдү элчи Павл кантип чечкендигин көрүп, биз өзүбүз үчүн сабак ала алабыз. Бул каттан биз өзүбүзгө жана бүгүнкү жыйындарга тиешелүү окшош көйгөйлөрдү жана алардан чыгуу жолун дагы көрө алабыз. Кудайдын бул сөздөрү, бул насааттар биз үчүн бошотуучу жана сооротуучу сөздөр болот деп үмүттөнөм. Биз карай турган бул үзүндүдө элчи Павл пландар өзгөрөт, бирок чындык эч качан өзгөрбөйт деген негизги ойду окурмандарына жеткиргиси келген. Пландар кырдаалга жараша өзгөрүшү мүмкүн, бирок чындык эч качан өзгөрбөйт. 12-аяттан 14-аятка чейин дүйнөдө, айрыкча силердин араңарда биз адамдык акылмандуулук менен эмес, Кудайдын ырайымы, Кудайдан келген ыйыктык, тазалык менен жашаганыбызга абийирибиз күбө. Бул биздин мактанычыбыз. Биздин силерге жазганыбыз силер окуп түшүнө албагыдай нерсе эмес. Бизди толук түшүнөсүңөр деп үмүттөнөм. Теңирибиз Ыйса Машаяк келген күнү биз силердин мактанычыңар болорубузду, силер биздин мактанычыбыз болоруңарды, силер азыр кандайдыр бир деңгээлде түшүнүп калдыңар дейт. 12-аятта Павл, биз силердин араңарда адамдык акылмандык менен эмес, таза абийир менен жашадык дейт. Бул үзүндүдө элчи Павл аларга мына ушуну: биз силердин араңарда адамдык акылмандык менен эмес, таза абийир менен жашадык деген чындыкты жеткиргиси келген. 12-аяттан дагы бир карама каршылыкты, контрастты көрсөк болот. Бул адамдык акылмандык менен жашоо жана таза абийир менен жашоо. Алардын айырмачылыгы эмнеде? Адамдык акылмандык менен жашоо деген бул ичи тарлык, көрө албастык, куулук-шумдук, өз пайдаңды көздөө, өз кызыкчылыктарыңды көздөп, ошол максатка жетүү үчүн башка адамдарды колдонуу жана башка ушул сыяктуу нерселер. Ал эми таза абийир менен жашоо бул аятта айтылгандай Кудайдын ырайымы, Кудайдан келген ыйыктык, тазалык менен жашоо дегенди билдирет. Мына Павл ушул экинчисин тандаган. Алардын арасында Кудайга жаккандай жашоо, ыйыктык жана тазалык менен жашоону тандаган. Мына ушул биздин мактанычыбыз. Башкача айтканда, биз сыймыктана турган нерсе ушул дейт ал. Демек Павл Кудайга жаккандай жашоосу менен сыймыктана алган. 13-аятта Павл аларга: биздин силерге жазганыбыз силер окуп түшүнө албагыдай Кытай тамгалар менен жазган жокпуз. Силер окуп түшүнө алгыдай түшүнүктүү кылып жаздык деген.
Корунтуктар Павылды түшүнбөсө да, же туура эмес түшүнсө да, Павыл алардын аны толук түшүнүшүн каалаган. Кудай да биздин анын чындыктарын толук түшүнүшүбүздү каалайт. Бул 13-14 аяттар Кызыл Инжилде абдан кызыктуу, бири-бири менен байланышта которулган. Ал үзүндүн окуп берейин. Силерге да өзүңөр окуп түшүнө турган нерселерден башка эч нерсе жазганыбыз жок. Азыр бизди толук түшүнбөсөңөр да, келечекте толук түшүнөсүңөр деген илгери үмүтүм бар. Ошондо эгебиз Ыйса кайткан күнү биз силер менен кандай сыймыктансак, силер да биз менен ошондой эле сыймыктана аласыңар дейт. Демек, азыр толук түшүнбөсөңөр да, келечекте убагы келгенде толук түшүнөсүңөр деген үмүтүм бар. Ошондо силер бизди толук түшүнгөндө, бардык сырлар, бардык чындык силерге толук ачылганда, эгебиз Ыйса Машаяк келген күнү биз силер менен кандай сыймыктансак, силер да биз менен ошондой сыймыктанасыңар дейт. Демек, элчи Павылдын шакирттери Ыйса Машаяк келгенде элчи Павыл үчүн алар сыймыктана турган нерсе, алар Павылдын таажысы. Корунтуктар дагы элчи Павыл менен Ыйса Машаяк келген күнү сыймыктана турган нерсе, башкача айтканда таажы. Демек, элчи Павыл алардын азыркы учурдагы түшүнбөстүгүн эмес, келечектеги сыймыгына же келечектеги сыйлыгына караган. Павыл алардын келечеги жөнүндө ойлонгон. Балким мына ушул нерсе Павылга алардан кол үзбөгөнгө түрткү бергендир. Андан кийинки үзүндүлөрдү карасак, 15 аяттан 22 аятка чейин. Буга мен бекем ишенгендиктен, 2 рет батага ээ болушуңар үчүн Македонияга бара жатып да, ал жактан келе жатып да, силерге тие кетейин деп ойлогом. Силер мени Жүйүт аймагына узайтып коймоксуңар. Ушундай максатты алдыма койгонум жеңил ойлуулукпу? Же эмне? Мен адамдык акыл менен чечим чыгарып, бир туруп ооба, бир туруп жок деп жатыптырмынбы? Кудай ишенимдүү. Биз силерге бир туруп ооба, бир туруп жок дечү эмеспиз. Мен Сылас жана Тиметей аркылуу араңарда жарыялаган Кудай уулу Ыйса Машаяк бир туруп ооба, бир туруп жок болгон эмес. Анда ооба гана болгон. Кудайдын бардык убадалары Машаяк аркылуу ооба. Ошол себептүү Кудай даңкталыш үчүн Машаяк аркылуу Кудайга оомин дейбиз. Машаяк аркылуу силерди да, бизди да бекемдеген жана бизди майлаган Кудай мөөрүн басып, жүрөгүбүзгө рухту аманат кылып салып берген да ал. 15 аятта Павыл, мен буга бекем ишенгендиктен дейт. Ал эмнеге бекем ишенген? Буга чейинки айтылган аяттардагы чындыктарга, тагыраак айтканда, Ыйса Машаяк келген күнү алар бири-бири менен сыймыктарына бекем ишенген. Мына ошондуктан силер 2 рет батага ээ болушуңар үчүн Македонияга бара жатып дагы, ал жактан келе жатып дагы силерге тие кетейин деп ойлогом дейт. Павылдын алар менен бирге болуусу алар үчүн чоң бата. Бирок алар бул батаны түшүнүшкөн жок. Тескерисинче алар Павылды ал жеңил ойлуулук менен бир туруп ооба, бир туруп жок дей берет деп, ал сөзүнө турбайт, келем деп коюп бизге келбей койду деп, аны негизсиз айыптап башташкан. Павыл болсо 18-ден 22-ге чейинки аяттарда алардын айыптоолоруна жооп кылып, өздөрү жарыялаган Кудайдын ишенимдүү экенин, анын чындыгы өзгөрбөс экенин мисал калтары келтирген. 18 аятта Кудай ишенимдүү. Биз силерге бир туруп ооба, бир туруп жок дечү эмеспиз. Мен Сылас жана Тиметей аркылуу араңарда жарыялаган Кудай уулу Ыйса Машаяк бир туруп ооба, бир туруп жок болгон эмес, анда ооба гана болгон. Кудайдын бардык убадалары Машаяк аркылуу ооба. Ошол себептүү Кудай даңкталышы үчүн Машаяк аркылуу Кудайга оомин дейбиз. Машаяк аркылуу силерди да, бизди да бекемдеген,
бизди майлаган. Кудай мөөрүн басып жүрөгүбүзгө рухту аманат кылып салып бергенде ал дейт. Демек ал Кудайдын ишенимдүүлүгүн күбөгө тартып жатат. Кудай ишенимдүү дейт. Анда ооба гана болгон. Кудайдын бардык убадалары Машаяк аркылуу ооба. Ошол себепти Кудай даңкталышы үчүн Машаяк аркылуу Кудайга оомин дейбиз дейт. Демек Кудай ишенимдүү жана биздин жүрөгүбүзгө, ичибизге рухту аманат кылып салып берген ыйык рух дагы ишенимдүү жана биздин ичибизде жашап жаткан ыйык рух бизди ишенимдүү болууга түрткү берет. Биз дагы ишенимдүүбүз дейт. Андан ары 23-24 аяттарда Павыл эмне себептен анын планы өзгөргөндүгүн, эмне себептен аларга келбегендигин айтып берет. Кудайды күбөгө тартам. Корунтка кайра келбегенимдин себеби силерди аядым. Биз силердин ишенимиңердин үстүнөн бийлик кылып жаткан жокпуз. Тескерисинче, силердин кубанычыңарга өбөлгө түзүп жатабыз. Анткени силердин ишенимиңер бекемдейт. Демек, Павыл аларды аягандыктан өз планын өзгөртүп аларга барган эмес. Эмне себептен? Аларды аягандыктан. Ата-эне балдарын сүйүп, аларды аяп, алар үчүн кам көргөн сыяктуу эле Павыл дагы аларды аяп, алар үчүн кам көргөн. Мына ошол себептен Павыл аларга барган эмес. Бирок корунтуктар Павылдын аларга болгон аяоосун, кам көрүүсүн түшүнбөй, ал өзгөрмө, ал бир туруп ооба, бир туруп жок дей берет деп аны айыпташкан. Павыл аларды эмне үчүн аягандыгынын себебин кийинки 2-баптан дагы жана кийинки насааттардан дагы көбүрөөк көрө алабыз. Бул 23-аяттагы мен силерди аядым деген сөз Павылдын планынын өзгөргөндүгүн биринчи себеби. Анан 2-бөлүмдөн дагы 2-3 себептерин карайбыз. Ошондуктан кийинки насаат сөздүн темасы пландардын өзгөрүшүнүн олуттуу себептери деп аталат. Ошондуктан биз 1-бөлүмдүн акыркы аяттары менен 2-бөлүмдүн алгачкы аяттарынын бири-бири менен болгон тыгыз байланышын көрө алабыз. Алар менен тыгыз байланышын көргөндө бизге чындык толук ачылат. Демек, бул үзүндүдөгү негизги ой пландар өзгөрөт, бирок чындык эч качан өзгөрбөйт. Пландар кырдаалга жараша өзгөрүшү мүмкүн, бирок Кудай эч качан өзгөрбөйт. Павыл Корунт жыйынында адамдык акылмандык менен эмес, таза абийир менен, ыйыктык жана тазалык менен жашагандыгын көрдүк. Сиз бир тууганым, адамдардын арасында кандай жашап жатасыз? Өз пайдаңызды көздөп, башка бирөөлөрдү же алардын бир нерселерин колдонуп калайын деп жаткан жоксузбу? Сиздин пландарыңыз эмне себептен өзгөрөт? Пландарыңызды өзгөртүүгө кандайдыр бир өзгөчө себеп барбы? Же себеби жок эле, сезимдериңизге таянып, же эмнегедир каалоом жок болуп атат деп пландарыңызды бат-бат эле өзгөртө бересизби? Бир нерсени баштап коюп, аягына чейин чыкпай койгон учурлар болобу сизде? Жана сизди туура эмес түшүнгөн адамдарга кандай мамиле кыласыз? Же сизди туура эмес түшүнгөндүктөн сизди айыптаган адамдарга кандай мамиле кыласыз? Аларга таарынасызбы? Же аларды айыптайсызбы? Же алардан мамилеңизди үзөсүзбү? Бул нерседе Павыл сиз үчүн кандай үлгү боло алды? Же Павылдан сиз кандай сабак ала алдыңыз? Кийинки насаат сөздө бир туугандар, пландардын өзгөрүлүшүнүн олуттуу себептери деген теманы карайбыз. Кудай атабыз сиздер менен болсун.